Жаш балдарыңызды көз тийгенден, сыйкырдан, жин шайтандын зыяндарынан коргош үчүн бул 3 дуаны дайыма айтып жүрүңүз. Бүгүнкү күндөгү жаш балдардагы оорулар эмне себептен көп? Чындыгында азыркы биздин акыркы учурда жаш балдардагы оорунун түрлөрү өтө көп болуп эсептелип калды. Эми бунун себебин биз ар кандай тамак ашыбызга, жашоо шартыбызга байланыштырыбыз мүмкүн, бирок ошол эле учурда руханий оорунун таасиринен дагы жаш балдардагы ар кандай оорулар пайда болот. Мисалга ала турган болсок, уйкудагы учурлар бул руханий оорулардан. Уктай албайт, чоочуй берет, ыйлай берет, кыйкыра берет, бир нерсе көргөндөй боло берет. Күндүз болсо ачуусу бат келип, чарчап, эч нерсе жегизи келбей, жада калса аутизм болгон, ДЦП болгон, кечигүүсү, сүйлөөсүнүн мээсинин өсүү үчүн кечигүүлөрдүн бардыгы тең ошол руханий оорунун себебинен болуштугу мүмкүн. Ал эми жаш балдар өзүн коргоого милдеттүү болбогондуктан алардын ата-энелери коргоого милдеттүү. Ошондуктан жаш балдарыңызды көз тийгенден, сыйкырдан, жин шайтандын зыяндарынан коргош үчүн бул 3 дуаны дайыма айтып жүрүңүз. Биринчиси, башынан баштай турган болсок, жубайлар кошулуу дуаны сөзсүз айтыңыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, кайсыл бир адам өзүнүн жубайы менен кошулууну кааласа, анда ал бисмиллахи аллахума жаннимна шайтан ва жаннибиш шайтана ма разактана деп айтса, шайтан анын баласына эч качан зыян бере албайт деп айтат. Экинчи дуа пайгамбарыбыз дайыма өзүнүн неберелерине кылып жүргөн дуа: аузу би калиматиллахи тамма мин кулли шайтани ва хамма ва мин кулли айнин ламма. Ал эми үчүнчүсү, сиз балдарыңызды жакшы көргөндө, эркелеткенде сиздин өзүңүздүн көзүңүз тийип калбаш үчүн дайыма аларга баракаллаху фикум же болбосо Аллахым берекесин берсин деп айтуу.